Assalamu alaikum. Edil aka. Oo Edil Bayke, salamu alaikum. Kandaysan? Кандайсыңар? Кечирим сурайм. Edil aka çat agardı. Чачың сен элбеттик агарып бүтөткөн жок. Агармакчы түшүп турго. Assalamu alaikum. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына мен Рикон немесин көчө көрүп калгам. Азыр просто рульда бартам. Кыска нуска мен өзүмдүн оюм менен бөлүшүп коеюн деп кирдим. Анан бул жерде баягы умничтетип, баягы орусча терминдер менен айтпай, баягы нукура кыргызча менен айтайын да. Баарыбыз кыргызбыз. Азыр талашып, урушуп, эч нерсеси кереги жок. Анткени биз ошол эле бирибизди жамандаган эми биякта конструктивдүү выход издеш керек да. Азыр биткоин, литкоин, бүт коиндор түшүп атат. Мен башында эле позициям айткам. Тифкоин боюнча достор, мына мен биякта эч кимди жамандап, мен өзүмдүн оюмду, жарандык оюмду айтап бөлүшөйүн деп атам да. Тифкоин көтөрүлүшүнө аябай оор болот. Анткени Тифкоин эмес, Тесланын акциясы да түшүп атат, коиндор да түшүп атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Бул мировой рынок, согуш влиять этип атат, кризис мировой влиять этип атат. Бирок мен Тифкоин боюнча дагы эле айтып атам да, өзүмдүн сөзүмдү. Мен буга каршы болчумун. Мисалы үчүн, мына мен деле айтышниктерим бар. Эртеңки күнү Эдил коин деп чыгарсам, көп адамдар мага ишенет. Ошол эле Ринат иним ишенет да. Ринат, мону реклама кылып койчу. Мен отвечаю, болот деп Эдил коин деп эметсем, бул баягы кыргызчылык кыл, ини катары реклама кылат. А бирок бунун артынан факты болуш керек да, факты жок. Ошол эле Ripple'ды мына айтып атпайсыңар, Ripple'да ошол именно Ripple'дын будущий бар да. Азыр бүт коиндун баары түшкөндө ошо именно Ripple платформа менен иштеп башташат. Мен бирок реклама кылган жокмун. Telegram каналыма да, эфирлериме дайым айтам, коин эмес, башка акцияларды да албагыла. Азыр бүт минуска кетип атат деп. Анан мына бул жерде Нурлан, сага советим да, сен да кыргызсың, сен да аракетиңди кылып патриотмун деп жүрөсүң. Мен негизи интрига кылып айткандан алысмын, беткеле айтам да. Сен могу максимально азыр акчаны чогултуп, элдерди чогултуп, баары менен сүйлөшүп, мындай баягы мировой эме менен жапканың жакшы да. Анткени мен гарантия берем, жакшы раскачка кыла албайсың. Азыр мен деген Кытайдан мына инвесторлор менен сүйлөшүп атам. Биякта да биз өзүнчө платформаларда отурабыз, ошол эле Wi-Fi map'те отурабыз. Бүт 100 миллиондогон адамдар бүт акчаларына күйүп атат. Тифкоин, не только Тифкоин, андан биякта платформада признавать этилген коиндор да бүт ноль болуп кетип атат. Анан мен просто как улуу катары советим да, талашып тартышпай эле элди чогултуп, ар бирөө менен сүйлөшүп, анан баягы айткан бизде, мисалы үчүн кыргыздарда мындай нерсе бар да, сен бир чет айтып атасың, туура бизнес, сен бизнеске салдың, анан кантип чыгарып кетесиң депчи. Бизнести баштаарда сен минтип айтышың керек болчу, договор түзүп ар бирөө менен. Мен кепилдик берем башым менен. Анан ошол Ринат айткандай эле, мен мынча акча коюп берем. Мисалы үчүн бул айга чейин мындай болуп калса, анан форс-мажорду да сен карашың керек болчу да. А бизде элге айттыңбы сен, жазашың керек. Биздин эл өзгөчө эл да, мындай акылдуу эл. Аларга айттыңбы, мына мисалы үчүн эртең жазайм, эртең коюп берем деп коюп беришиң керек да. А ошондо сен договор түзгөндө баарын айтышың керек болчу. Биз договор түзөлү, 5 жылдын ичинде бунун баягы жакшы эмеси бар, менин пландарым момдай, менин аркамда момдай инвесторлор турат деп. Негизи коинду создавать этип чыгарып атканда сен аркаңан жок дегенде 10 миллион долларың бар болуп, же бир ошондой инвестор кармап, ушундай ситуацияда, мисалы үчүн азыр Tesla түшүп атат, алар кичине акчасы менен инвесторлорду көтөрүп, ну у них есть что продавать, аларда бар что продавать, понимаешь? А сенки Тифкоин кичине эме болуп атат да, баягы пустой болуп атат. Мына ошол эле азыр Ринат коин деп чыгарып туруп элге айтса, элдер алгыла десе, Ринатка ишенип ала берет. А биякта бизнескен билбей атат да сен. Понимаешь, эртеңки күнү сенде инвесторлоруң жок, азыр инвестор издеп жүрөсүң. Булар дагы түшүп кетсе, сен көбүрөөк акчага түшүп каласың. Ошон үчүн выход пока баягы ысык кезинде баары менен жаман жакшы айтышпай эле, баарына чыгарып, мына момдай момча срок бергиле деп, анан калган бизнести түшүнгөн, мисалы үчүн, же сага ишенген адамдарың калат, алар жана 5 миң, 10 миң доллар салгандар. А кээ бирөө кредит алып, бул айда февралга чейин төлөп берем деген кредит алган адамдар, алар күтө албайт. Анткени алар да түшүнсө болот да, алар сага ишенип берген да. Ошон үчүн менин советим, баягы дагы деле мен айтып атам да, талашып тартышпай эле баарын чогултуп, мына Ринат да айтып атат. Кеч болуп кала электе, жаман жакшы болуп, баягындай эмет ырбап кете электе, баягындай уголовный ишке козголуп кете электе, просто эл менен сүйлөшүп, баары менен договор түзүп, мына мисалы 5 жыл бою сен мени жаманатты кылбайсың, хейт этпейсиң, момдай күтөсүң деп. А кимге срочно мына эртең малымды саткам, окууга кыздарыма акчасы жок, аяк акчаны бердим деп жазгандарга ты им просто раскидай и все.
мен биякта сага утверждать ете албайм. А вдруг сен азыр Индиядан мисалы үчүн 100 миллион долларлык бир инвестор таап, ал инвестировать этсе, естественно, көтөрүлөт. Каждая инвестиция она подоплеку поднимает уровень. Но азыр бул деген кризис Америкада, дүйнө жүзүндө жаңы эле башталды. Бул кризистин бүтүшү эмес, только башталып атат. Ошон үчүн дагы бир жолу туугандар айтып коеюн. Эч бир коинду албагыла, эч бир акция албагыла башка немелердин. Анткени булар дагы түшөт. Биткоинду мына айтты койду дебегиле, мен 27 000 болгондо мен баарына жазгам. Мага эле ошо хейтерлер жазган. Сен умный бол, ошол эле Тифкоиндун балдары жазган мага, жана сен брокерлерин. Умный боло бересизби? Биткоин түшпөйт, биздин Тифкоин көтөрүлөт деп. Аягы кесепет эмне болду? Азыр 20 000ге түшүп калды, 22 000ге түшүп калды. 2-3 жумадан кийин 17 000ге түшөт, андан 12 000ге биткоин түшөт. Бирок кимде биткоин, литкоин бар болсо, азыр сатпагыла, аны кармап тургула. Вам невыгодно продавать. Убагында сатыш керек болчу. А бирок жаңы алгыла деп үгүттөгөндөн алысмын мен. Баарыбыз эле бизнес кылып жүрөбүз, баарыбыз эле ум иштеткенди жакшы көрөбүз. Бирок мен бул жерде деле баягы бирөө күйүп кетсин деп мен да аракет кылып сураштырып неметип жүрөм. Мына азыр Эдил коин деп чыгарып мен баарыңарга тартууласам, ушул жерде бир 1000 киши алат деп Айкени колдойлу, мына бул жакшы проект экен деп. Бирок мен андан алысмын, мен билем да анын. Мен аркамда 10 миллион доллар жок, инвестиция жок. Бияктан признавать этпегенден кийин, бир платформада признавать этпегенден кийин, зачем мне это воздух гонять да? Ошон үчүн Нурлан, мына сага чын жамандык каалабайм, мен сен да мага жазгансың, албагалдык. Бир нерсени айтам. Кыргыздарга айттыңбы, сен жазашың керек. Айтылган сөз, атылган окта, мына бүгүн коюп берем дедимби, коюп беришиң керек. А рынок тиги бул дегенде мен мисалы үчүн башка инвесторлор түшүнүшү мүмкүн. Бунун будущий жакшы, кризис бүткөндөн кийин кайра эле бул өзүнө келет, өз калыбына келет деп. Бирок коиндордун жашоосу көбү азыр нөлгө түшөт. Мына мен бир нерсени айтам, нөлгө түшөт. Ошон үчүн сен дагы жакшы баштап алдың, эми отолуп алдың, азыр инвестор издеп аракет кылып жүрөсүң. Бирок аркаңда чоң акча жок болсо, буну сен көтөрө албайсың. Анан кийин хуже болуп, эртеңки күнү вообще нөлгө отуруп калып, анан элдин баары сенден ошондо 100 000 деген адам сага баягындай жаман айтмакчысың, жаман немелерди заявление жазып тиги болуп баштайт да. Ошон үчүн азыр деле не поздно. Договор түзүп кой конкретно, ким крупный суммалар менен бизнес эметет. Аму майда чүйдө айылдан келген туугандарыбыз бар. Алар чынында эле кыйналып атат. Школуна мына мектепке эме алышым керек болчу, мына 10 000ге Типкоин алдым эле жок деп. Азыр айылдагы туугандарыбызга 10 000 сом эмес, 1000 сом өтө чоң акча. Биз мына чет мамлекетте жүрүп, анча-мынча иш кылып, ичине эметип атабыз. Алар вообще кыйналып атат. Биз ошолорду биринчи ойлонушубуз керек да. Анан бул жерде урушуп талаша турган көп, талаша турган көп эле нерсе бар экен. Мына көп адамдар ишенип сага алыптыр. Анан башында басыңды неметип, анан дайыма эметиш керек да. Мындайда рыноктор абал болсо кандай болот деп ошого даярданышың керек болчу да. Эдил байке, Нурланга ишенип калган эмес да. Көбү жанагы ырчы блогерлерге ишенген да. Кептин бар ушак болуп атпайбы? Бизде ката ошодо кичине акча берсе эле реклама кыла берет. Мен ошон үчүн мага бирөө бир нерсе ыртканда мен айтам, андан көрөк мени жаман көр. Мына ошол эле грин карталар менен мен бекер кылып койдум. Ошол эле анча-мынча ырчылардын да эмеле крышевать эткен да тур фирмалардычы. Ошонун балдары мени жамандап, тамак ичкен жерде, ой Эдил сүйлөй берет, грин картадан колу келбейт деп. Мына 42 адам утту грин карта. Кудай буйрса келет. Бул грин карта деген реалдуу нерсе да. Мен бул үчүн мына башымды деле коюп берем. Анткени бул баягы шанс аз, бирок адамдар утуп атат. Мына ар бирөөңөрдү акча тууган макса. Генен укпайт. Акча болсо жок. Грин карта булар өзү эме разыгрывать этет. Шанс аз болсо да 1000 кишиден 1 киши утуп атат. А бул жерде баягы акча, чоң акча ойноп аткан жерде кичине абайлаш керек да. Эл менен, тем более эл менен абайлаш керек. Эми ошондо мындай кылалы Нурлан. Сен жанагы чоң крупный суммада адамдар менен договор түзө аласыңбы? Азыр мен сүйлөп кетейинчи, мен сүйлөп кетсем болобу? Давай, сен, конечно. Эдил байке. Жакты уккандай болуш керек. Жакшы сөздөр сүйлөдүңүз. Чыныгы бизнесмендин сөздөрүн сүйлөдүңүз. Бир чети туура айтып атасыз. Анан мындай да, действительно алганда да биз муну баштадык. Эми бизге артка жол жок. Анан биз баштап туруп, ушундай жерге тупикке келип туруп, биз токтотуп койгон жокпуз да. Биз иштеп атабыз. Чем былтыркыга, мурдагы жылкыга караганда биз 10 эсе, 100 эсе өстүк да. Опыт алдык.
Анан биз бул нерсени көтөрбөсөк, Кыргызстанда мынчалык блокчейнди, криптовалютаны, бул технологияларды эч ким түшүнбөйт болчу Эдилбай экен. Ошол себеп көтөрүп чыктык, элдерге полностью блокчейн эмне экенин, криптовалюта эмне экенин түшүнүктүү бердик. Да, биздин эл действительно жакшы. Бир нерсени кабыл алышы бир аз кыйыныраак. Ошол бир нерсени кабыл албай эл эле паникага алдырып отуруп, биздин планыбыз боюнча ошо Кыргызстандын ичинде эле бул $100 ашып кетиш керек болчу да. Анан башка жактарга кетишибиз керек болчу. Биздин өзүбүздүн деле ушунча чоң нерсени баштап атканда биз эч нерсени капкараңгы эле туңгуюктан эле баштап аткан жокпуз да. Биз дагы ошотонун ар жагын көрүп бир нерсени пландап туруп баштаганбыз. Анан планды алдын ала айтылган планды айта турган болсоң, бул жерде өзүңүздөр билгендей канчалаган токендер ачылып кетти. Нурлан кылганды, кеңеш кылганды мен деле кыла алат экем деп туруп, ачып элдерди заблужденияга тыгып атат да. Анан биз алдын ала пландарды мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп айткан менен бизден алдын ошо пландарды кылып, ошолорду сүйлөп чыгып атат да. Ошол себеп бул анча-мынча секреттерди, анча-мынча бир скрытый нерселерди көп жалпы элге айтпай атабыз. Бирок өзүбүз билебиз кайсы жака кетип атканыбыздычы. Да, бүт коиндар, бүт акциялар, бүт криптовалюталар, бүт нерселер түшүп атат. Бирок учур келет, кайра эле көтөрүлө турган учурга келет да. Бирок ошол учурду күтүш керек. Анан биздин ошол эң чоң ошибкабыз ошо Турцияга барып, эми бизнесте ар кандай болот да, Турцияга барып биз алданып калганыбыз болду. Ошол себеп биз артка кеткенибиздин бирден бир себеби ошол. Бирок ошол ситуация азыр жолго салалы деп, азыр дагы жан берип иштеп жүрөбүз. Мен семьяны, бала чаканы Эдилбай эке мына суроо берип атат. Элдерге ошондо баягы нуждасы жеткен кишилерге акчасын кайтарып бере аласыңарбы депчи. Ошол эле суроого жооп берип койгула. Мындай да, мен калыстык сөзүмдү да айтып атам да. Тифкоин деле эмес, мына миллиардтаган компаниялар банкрот болуп кетип атат. Мына Илон Маск, алыс барбайлы Илон Маскты алалы. Дүйнө жүзүндө эң бай адам, жанагында канчалаган авторитет акчасы менен ал Твиттерге мисал үчүн азыр жазса, эртең жакшы жаңылык чыгат деп, ошого влиять этип атат. Бирок бул Тифкоин менен тиги Tesla бул эки башка нерсе да, сеники токен болуп атпайбы? Токен болгону менен байке мындай, по факту бир эле нерсени аткарат, переводду аткарат и все. Бул жерде баалуулук, бул жерде канчалык эл көп бул жерде. Жок, ага биз даяр элебиз байке. Бизде дагы стратегия бар. Жок, стратегия эл менен иштеп атканда сен баарына хейтерлерге дагы, жамандыкка дагы, жанагындай форс-мажорго дагы даярдаш. Мен токко тер жерин айтайынбы Нурлан, мен сага чисто жамандык каалабайм. Мен наоборот сен чыгып кетсин деп. Билип атам. Акылдуу бала экенсиң, мындай жакшы немеле новшестволорду киргизем деп аракет кылып атсың. Бирок кеч болуп кете электе, мына мен жакшы совет айтам. Мен просто мен кантип чыкмакмын ситуацияданчы. Мен айткан жокмун, сен элди кидайт эттиң, алдап кеттиң деп. Бизнесте ар кандай болот, меники деле болот. Кемчиликтер ар бир адам баласы кетиребиз. Мына Ринат деле кемчилик кетирет, мен деле ачууга алдырып кетирем. Бирок ушул ситуацияны оңдош үчүн азыр мына карапайым элди түшүнсө болот да, сен айтпайсың, алар мондай жаман жазган үчүн түшүп кетти деп. Азыр мына карасаң, любой эле немени карасаң, өзүнүн хейтерлери бар. Ошол эле Тесланы ал, ошол эле Джекманы ал, өзүнүн жаман көргөн адамдары бар. Сен баарына даяр болушуң керек болчу да. Азыр карапайым элдин акчасын чогултуп туруп эле, кимдики кандай 10 миң, 15 миң сом, 100 миң сом салгандардыкын баарын берип, чтобы сен спокойно развиваться этиш үчүн. А сен минтип развивация эте албайсың. Сага неме кылып коюш, баягыдай жаман аттуу болуп эле, анан элдер ишенбей баштайт. Пока сенин инвесторларың болду. Инвесторларың турат, инвесторларың пока основной инвесторларың жана 10 миң доллардан, 5 миң доллардан салгандарды кармап туруп, алар менен договор түзүп, кепилдик берип, мына мисал үчүн мен бир жерге 5 миң доллар салсам, 5 миң доллар салсам, мен эч качан сурабайм аны. Анткени мен билем, бунун будущий бар, көтөрүлөт. Азыр бул кризис деле өтөт, бул деген кризис канча болот, канча кетет. Анан мен жана айтып атпайсызбы, өзүмдүн баягындай пландарым бар. Ооба, любой бизнесте өзүнүн секреттери бар, где ты не можешь все раскрыть и рассказать да. Бирок анын баарын эл түшүнбөйт да. Биздин элге түшүндүрүш үчүн биздики кыргызча мындай да конкретно. Алдым, мына 5 коюмду саттым. 50 тифкоин алдым. Көтөрүлгөн жокпу? Пожалуйста, верни. Ошентип сүйлөш, ошентип элдин баары ойлонот да, биздечи. Мен деле ошентип ойлоном. А бияқта болсо башкачараак. Бизнеске салдыңбы?
Анан кийин сен бизнестен $5000 күйүп кетсе дагы мен өзүм күнөөлүүмүн деп договорду кармап алып отурам. Ошон үчүн сен договор түзүп основнойлорунду анан могу ызы чуу болуп жанагындай кыйналып аткан адамдарды сразу раскидывать этип берип койсоң ошондо жакшы болот да. Эртең мына ушул эфирден пайдаланып айтты. Эртең кеч болуп кетет. Нурлан, мен сага жамандык каалабайм. Просто биздин элди билесиң да, сабыр кылып турат, андан кийин баягы өтө жаман иштер болуп кетиши мүмкүн да. Анан мен сени обвинять эткен жокмун, биякта тигиндей мындай деп. Сени мына Ринат деле обвинять эткен жок, эч ким. Мына кээ бирөө жаман жазсайм, кээ бир адамдар өз деңгээлине жараша жаман жазат. Ага сен карабашың керек. Мына ким жаман жазып атабы же сүйлөп атабы. Сен азыр конструктивно выход из ситуации. Заключить договор с основными инвесторами, которые делали больше $2000. Конкретно ар бирөө менен эч коркпой эле Бишкектен офисиңе чакырып, ондон кабыл алып, ким канча, мисалы үчүн 50.000 сомго чейин салгандардын баарын ким недовольный канча адам чогултуп, акчаң жок болсо айтып, мына маяктан момундай чыгат, договор түзүп, ар бирөө менен кепилдик берип, кол кармашып, мына майдын 5-ине чейин акчаңды коюп берем. Анан мисалы үчүн мен келдим сага $10.000 инвестировать этем деп. Сен айттың, Эдил байке, акча договордо жазылат 5 жылдын ичинде момундай позицияга чыгат, чыкпаса акчаңызды кайтарып берем. Же күйүп кетсе өзүңүз күнөөлүү дегенде мен договорду карап, ошондо акылыма эметип, макул же жок деп жазып берем. Ошол эң жакшы азыркы ситуациядан чыгыш. Ошол да азыр сен мисалы үчүн Индияда издеп жүрөсүң, сен деле аракет кылып жүрөсүң, инвестор издеп тиги бу. Бирок алдын ала мына чоң эл менен иштерде, чоң бул деген өтө чоң көйгөй да, эл менен иштерде сен алдын ала 7 риск бар. 7 рисктин 8-ин санап туруп уже билишиң керек болчу да. Мына мен деле азыр шахматтан, мына азыр мен реклама кылып чыгардым, шахматтан мугалим таптым депчи. Мен ошондон корком. Кыргыз элинен бир жеринен мындай туура эмес айтып алып, бир жерине мындай ката кетирип алсам, кандай болуп калат, туура эмес болуп калбасын деп, мен ошон үчүн корком. Өзүмдүн элимен бир нерсени баягындай туура эмес айтып, уят болуп калыштан. Анан сен да аракет кылып атсың, мына мен көрүп атам, Индияга Нурлан дагы сени поддержка кылып атат. Мен Нурланды аябай сыйлайм. Анан мына жакшы эфир кылып, мына түшүндүрмө берип чыгып атканыңа да рахмат, ушинтип неметип. Анан качпай элемин деп атасың. Буяктан качкандын эч кереги жок. Азыр наоборот сен эл менен жолугуп, конкретно сүйлөшүң керек да, урушпай талашпай, кыргыз элим келгиле, жолугалы. Ким недовольный, 150 адамды список кыл, баары менен чогулт, кимге по возможности предоплаталарын бер. Кээ бирөө бар, мына күйүп атам, айылдан келдим дегендер. 10.000, 15.000 сом колуна кармат, бүттү. Сен өзүңдүн баягындай негатив болгон, жаман айтканы бар, кете берет дагы. Ишенген, бизнеске ишенген инвесторларың сенде кала берет. Алар менен договор түзүп, дальше иштей бер. Сага только жакшылык каалайбыз. Сен деле кыргызсың, сен деле бир эмемессиң, сен дагы аракетиңди кылам деп жүрөсүң. Мен деле мисалы үчүн ошол позициядамын да, ушул проблемадан чыгып кет депчи. Мен эч качан мындай жаман эметип, анан тигинтип, минтип, анан грузит этип, баягындай жаман оюм жок да. Просто сага жакшылык каалап айтып атам. Мен бир нерсени айтайын да. Биз момундай максат менен чыкканбыз. Кыргызстанга 1,5 миллиард инвестиция алып келебиз деген максат менен чыкканбыз. 15 миллион тифкоинди $1000 чыгарабыз, 1,5 миллиард доллар инвестиция алып келебиз деген максат менен чыкканбыз. Биз ошол жолго кетип атабыз да, түшүнбөгөндөр болуп атат. Жанагы поток болгондо түшүнүп түшүнбөй элдер алып алды да. Бирок арызданып аткандар да болуп атат, күйгүдүмдөп аткандар да болуп атат. Алар саналуу эле. 1000 кишинин арасынан бир ашып кетсе бир 50-дүр. Ана ошолордун таратып берип койду. Турат. Калганы күтүп эле турат. А как возможность болот ушул жылдын аягына чейин алардын баарын чечебиз. Азыр биз 15.000, 7.000 кыргыз болот го? Жок. Именно мындай арызданып аткан, именно түшүнбөй бизди давить этип аткандардан ашып кетсе бир 50-100 эле киши. Жок, ошолордун бүтүп болду да. Вот ошолорду ушу жылдын аягына чейин решать этебиз. Жылдын аягына мындай да, сен договор түзгөндөн кийин мисалы үчүн 1 жылдан договор бар. Жок, 1 жылдан кийин болбой калса, ошол эле Ринатка, мага мисалы үчүн айтасың, мына договор өзү кол койгон, өзүнүн немеси менен сүйлөшүлгөн, мына дегенде биз айтабыз, эми өзүң бергениң, өзүң кол коюп атсаң, анан эмне деп? Просто азыр общественность көтөрүлүп кетти, ошон үчүн ушул разговорго чыгып калдың да. Ооба, мындай да, Эдил байке, бизде договор бар. Менде договор. Тифкоин алганы барган адамдар договорду кол коюп, договорду окуп турган тифкоин алат. Ошо договорду эмне деп турат? Ошо договорду мен жөнөтөм силерге. Жок, срок январда берем деген барбы ошол договор? Алып айтып атат, андай договор жок. Срогу жок. Договор жокпу? Мындай
макул, мен гарантияны бердим. Макул 1 айдан кийин дейин, макул 1 жылдан кийин дейли. А ошого жетпей өлүп калсамчы деген. Андай договор жок эле алып атышат го. Жок, карап тур. Договор болот, мындай 10 уyu болсо, ошонун экөө Договор жок андай. Мен доказывать этип бере алам аны. Мен аны доказывать этип бере алам. Он тапкырда ишин алып келем. Мисалы элементар бул күнү эле бир эже, договор жок деп. Эже. Ринат неме? 2 миллион сомго алыптыр. 2,5 миллион сомго алыптыр азыр. Sen men sözümdü uqsam, sözgө конок берсең, мен түшүндүрүп атам азыр. Мындайда конок. Мында договор болгон эмес. Бирок азыр договор бар да. Бирок ал жерге мен мынча убакта кайтарып берем деп жазылган менен мен жашашыма да гарантия жок да. Бул бир. Биздин ой эмне? Элдердин 10 000 сом акчасы болсо, 1000 сом, 2000 сом, 100 000 сом акчасы болсо, бир 10%-не, 10-20%-ин инвестиция кылып койсо, канча не жалко. Например, Эдилбай үчүн канча не жалко? $100, $200, деп атабыз. Ошо биздин иштегендин артынан тифкой берсе, кайта чыгасыңар. А биз ошол кипиш болгон, негатив болгондун ошибкасы мен айтып атам. Просто түшүнбөй алып элдер жанагы рекламалар. Жо, алар эми түшүнгөндө сенин сөзүңө ишенип эметип атпайбы, сен өзүң айтып атпайсың, 20 долларга көтөрүлөт деп. Ошол болуп атпайбы проблемаң? Эси сен айтпасаң анда. Мен мына неме байке, Кудай буйруп, Кудай өмүр берип турса элечи, ушул жылы Кудай буйрса баарын ордуна келтирем. Кудай буйрса. Келтиребиз. Biz ошон үчүн эмгек кылып жүрөбүз. Кудай буйрса деген бир реклама эме чыгып кетти го, ролик көрдүңүзбү? Текебаев айтты эле, качан буйруйт деп. Качан буйруйт? Эми мындай, мунун үстүнөн Нурлан өзүнө гарантия бербей атпайбы? Эртең өлүп калсам депчи. Сен өзүңө гарантия аласың. Жок, ошода. Жок дегенде жазып кетиш керек да. Мен өлүп калсам, менин шотумда 100 миллион сом бар. Мына ошондой элдерге таратып берсин деп жазып. Элге таратып берип кой, айланайыңдар депчи. Ал да сен келинчеңге доверенность жазып берип кой. Келинчеңге доверенность жазып берип кой. Мен түшүнүп атам сиздин сөзүңүздү, туура. Нурлан, Эдилбек, эмнеде азыркы заманда өлүп калды деген документ жазаш оңой, когда у тебя миллион есть. Өзүңүз билесиз, Эдилбек, туура? Жок, мен билбейм да адамдын кандай анкытын билет. Келинчеңе доверенность жазып койбу, аны смело кыймылдай бер. Аны түшүн, аны проблемасы. Аны түшүн таптырыңыз. Мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Азыр кеке бизнестер такан болсо дагы 4 Эдилбек жакта мен жакта эч ким билбейт. Мен жакта мунун артынан такан бизнестер 4 бизнес бүттү да. Курулупчу. Мисалы, велошеринг немеге велосипедтер келди, 500 миңдей велосипедтер келип, ошолор азыр ошондон доход түшүп баштады. Караван. Ал элге тийип атабы доход? Доходтон элге тийип атабы ошо инвесторлорго? Биткоиндин инвесторлоруна тиет да. Мисалы, ошол велосипедтерден доход. Ушуну түшүндүрүп кетейинчи, ушуга неме туруңуз. Велосипедтерден түшкөн доход, караван маркетплейс ачылып атат. Мындан түшкөн доход. Ошондой эле Хлорелла деген бүткүл нерсеге пайдалуу завод курулуп атат, Хлорелланын заводу. Ал жерди семиртет, малды семиртет, бүт даже адамдарга пайдалуу. Анын сертификаттарынан бери бар. Мындан түшкөн пайда акчага ошолор салып атасың ошондо. Элден чогулган акчага ошолор салып атасың сен. Ооба. Жо, анда Нурлан, сен мында кылбайсыңбы? Андан көрөкчү, тифкоинго элдер ишенбей атса, сен айт. Сиз салган 1 миллион сом жана эжеге 2,5 миллион сом. Могу заводко кетип атат. Ушул заводко сиз кичинекей акционер болуп, мынча акциясын деп туруп, акция чыгарып берип кой, болду, отура берет жыргап. Эч проблемасы жок.
мындай Сен да. анда башкача айтышың керек да, Тивкоинго эмес. Силер ушу бизнеске салып атасыңар. Жок, азыркы выход положениени ошондой кылса болот да андачы. Действительно, завод салынып аткан болсо, акцияларды выпускать этип монтип. Каждый адамга мисалы акционер сатып акцияларын берген. Мындай да, ал планда бар да. Ишке аша элек бол. Азыр ишке ашат, Кудай буйруса. Жакын араларда ишке ашат элекпи же башталды эле? Азыр пока элек. Ал планда бар. Ачыл элек нерсени айтпай эле кой Нурлан. Мен андай пландар болсо Илон менен чай ичип атам азырчы. О, мен деле жакта отурмайм Эдилбеке. Планда бар болгону менен мындай да Эдилбеке. Ал акырын ишке аша турган нерсе да. Бирок ошону айтпай эле кетет. Мен просто азыр айтып коюп атам. Жок, сен айтпай, тигинтпей десең эл билбейт да, эл сенин оюңду билбеген үчүн коркуп атат да. Сен наоборот айтып бөлүшүң керек. Мына чогултуп алып, проект кылып, мына могу бизнес ачып атам туугандар. Тивкоинго берген 100 сомдон чогулткан акчаңардын баары могу завод ачылса, момдай рентабельно түшөт. 2 жылдан кийин иштеп баштайт. Ошого жанталашып атам. Силер Тивкоин эмес, аяк өссө да аяктан түшөт. Бирок силердин акчаңарга мына могу бизнес коюлуп атат деп акциялар чыгарып, ар бирөөнө канча акча берди, ошого тиешелүү акчаларын таратып, акцияларын таратып берип койсоң, 2 жыл эчтеке дебей, наоборот сага дуа кылып, сен көп жашаганың немеңди күтүп отурушат. Ошого баратабыз. Барабыз, келебиз деген туура эмес. Биз ошону кылам деп сен баарын чакырып, договор кылып, презентация кылып көрсөт да живой. Мына сен айтып атасың, мен көптөн бери айтпай аткам деп. Эми элдер отурбайт да, Нурландын ою кандай экен, эмне болот экен деп. Баары эле ойлоп атканы качып кеткен. Анткени сен өзүңдүн оюңду айтпай атасың. Чыгар Инстаграмга, момдай проект болгон атат. Тивкоиндон момдай түшкөн акча маяка кетип атат. Момдай болгон атат десең эле баары кичине эме болот да, сага мнениясы өзгөрүлөт. Тивкоиндун лично Тивкоиндун. Мына мен айтайын Нурлан, жамандык каалабайм, бирок бунун немеси алыс барбайт. Келечек жок Нурлан. Мен просто эмесип калба, ошон үчүн мен сага жакшы подсказка кылдым. Бизнес, ошол акчага жакшы бизнес ойлоп таап, ай туугандар, бул акчага момдай бизнес кылалы деп калганы калат. Мындай да, Эдилбеке, сиз көп ишти кылган адамсыз да, мен сизди жакшы сүртөн жакшы билем. Анан эч бир нерсе Москвада бир күндө курулган эмес. Акырындан курулуп, акырындан түптөлөт. Сиз айтып атасыз, азыр Тивкоиндун келечеги жок, көпкө узабайт деп. Анын баарын убакыт жол менен. Действительно узабайт. Ошондой болсун, мейли. Күйүп кетип атпайбы, Нурлан? Тивкоин эмес, мына Фордтор банкрот болуп атат. Мына канча биякта, мына Америкада билинип эле турат, канчалаган компаниялар, Procter & Gamble вообще эле азыр карыз сурап эме болуп калышты. На грани эме болуп атышат. Булар еще американецтер бизнестин исток башында турат. Көп паника кылган жок. Көп компаниялар банкрот болуп жабылып кетип атат. Аны элестетсең, сен экөөбүздүн акчабыз канча? Америкада мен деген жана банктан 1,5% менен алган компаниялар банкрот болуп, бүт жумуштан таркатып, жумушу жок, канча киши талаада калып эметип атышат. Туура. Просто конструктивно айтып атам да сага. Сен мына Тивкоинго деп элден акчаны алдың. Анан анын арасында түшүнгөндөр бар, be careful. Түшүнгөндөр бар, түшүндүрүп бизнес айт. Мына силер берген акчаңар мына $5 миллион. Силерге мен момдай сунуш кылып атам. Мына Тивкоин эме мейли, Тивкоин өссө, Кудай буйруса аяктан да аласыңар. Завод куруп атам, велосипед алып келдим. Ушундан айына мынча акча түшөт. Мынча айдан кийин деп баарына түшүндүрүп, договор түзсөң, калганы калат, кетүүсү кетет. И всё. Сен выходың из положения, из проблемы твоей, и всё. Ошо проблемадан чыгыш керек. Ошонун максат менен жүрөбүз да азыр негизи. Жана мындай, Кудай буйруса жакында ГЭС ошол жака инвесторлор неметилет. Мисалы, ГЭС мини ГЭС курулуп атат. Ал боюнча дагы жакында айтабыз. Вот ошонтип мелкий азыр бүткөнү төрттөө болуп атат. Дагы бүтелектер көп да. Биринин ошо бүтелек болсо сенде хотя бы проекти бар да, колуңда договор, проект, переговоры с инвесторами. Ошолорунду чыгарып элдерге көрсөт да, мына мен качып кеткен жокмун, бунда бизнес болуп атат. Тивкоиндон акчаңарда алыңар келсе, мына канча адамга таратып берейин, ким калгысы келсе, кийин могу проектке силерди чакырайын, ушул жактан да акча табасыңар деп. Бул адамдар калышы мүмкүн. Сен деле мага жакшы бир бизнес, жакшы мына 1 жылдан кийин могу завод иштеп кетет десең, мен деле инвестировать этем. Why not? Почему нет? Мейли, могу вопросчу. Жананча 7000 кишинин акчасын примерно биз грубо эсептегенде 50 миллионго чыгып кетип атат го. Ошону бияка салсаңар жөн эле тегереттирбейт. Жан элестетсең, ошол акча гана анда.
Элдин колунда. 50 миллион бекен, Мен азыр мына средний посчитал я. Даже не средний, даже Эдилбек, если даже грубо эсептен 50 экен, а мындай ылдыйраак эсептесең 50-30 миллион да 30 миллион средний. Да, гемтер 20. Кана 20. Америкага жөнөтүп один к одному кошуп коймокмун бияктан жүрө. Жок, кана ошо. Када жетебиз Эдилбек. Урлан. Ал жакка жетебиз. Ал жакка жетебиз. Акча бар да, банкта да туурабы? Мындай да, элдин акчасы элде эле. Жок. Мисалы, карагыла. Биз тифкоин сатып атабыз да. Бизде биржа бар. Азыр биржага алып кирип туруп, $1 тегерегине сатат. Мисалы да. Ал адамдар мурда 10 центтен алган, 20 центтен алган, 30 центтен алган, ар кандай баада алышкан да. Баягыда $10 чыкканда деле $1, $2 алган адамдар, мисалы тифкоин биржага алып кирип, $8, $7, $10 чейин сатышкан. Сен анда просто ошибкаң немеде да $10 чыкканда сен өзүң мынтип жа айтышың керек болчу да, видео обращение пост кылып. Урматтуу туугандар, мен айткам $20 чыгат, бирок чыга элек 10го чыкты. $10 сатып пайдасын көргөндөр көрүп калгыла, кийин түшүп кетет, кризис болгонтот, балекет болгонтот деп неметип койсоң эч ким сага сатпай койсо айтмаксың азыр эле. Мына мен айтпадым беле, мына жарыя кылбадым беле, эч кимдер өзүңөр саткан жоксуңар, прибылиңарды алган жоксуңар, күттүңөр, азыр кризис болуп атат, эми күткүлө деп айтмаксың да. Эдилбек Ошондо айтып коюш керек. Айтпайт да бирок. Эмнеге айтканбыз? Мен жакында Кудай буйруса бир проект. Могу эле кызык болот. Жана акча кактан. Где эти чемоданы? Мешками эти деньги где находятся в данный момент? Элдин колунда. Элин айтып атпайбы менде жок деп. Элдер сенден сурап атпайбы? Эл сурап атканы бир 20-30 ана 100 адамды. Мейли, хорошо. Ошондой кылбайлы. Эдилбекке коробки сурап эле да мындай. Ошо 20-30 адам экен. 20-30 адамдын проблемасын чечип албайсың, оңой эле эмеси айтып атпайсың, акча бар деп. Чечип алчы, ошондо эле бүттү. Башка вопрос болбойт, кайтарып келбейсиз буга. Анан калганы менен договор түзүп кой, чтобы они не были этот. Как будто жанагы элдердин акчасын топтоп эле бир складка жийип койгондой элестетет. Ошондой болуп атпайбы? Ошондой эле ойлонот. Мен ошентип эле ойлойм, мен кабыл алам ошентип эле. Жок, андай эмес. Мисалы сен Ренат, кара. Ренат, учурунда $1 алдың дейли да. $10 чыкканда саттың. $7 чыкканда саттың $7. $1 алдың 10 000 коин. $7 чыкканда саттың $70 000 болду да. Ал сенин пайда. Аны сен каяка иштеттиң, эмне кылдың, аны биз билбейбиз да, мисалы. Жок, ну 7 000 алган киши күйүп атпайбы азыр? Анын акчасын алат. 7 000 адам күйүп аткан жок. 7 000 адам эмес, мен дагы бир жолу айтып атам. Жок, хорошо. Канча сатылды ошондо? Мен бияктан Канча коин сатылды? Бир айтпай эле коеюн, ал акчалар каякта экен. Просто мен бир советимда жана эл карапайым эл акчасын сурап аткандарын таркатып берип эле, калганы менен договор түзүп неметип албасаң кийин оор болот да. Просто мен түшүнүп атам, сен что ты имеешь в виду, да, что ценасы көтөрүлүп кетти, анан тигин акчасында акча бар, просто ошолордун бүтүрүп эле калганын неметип койбосоң кийин өзүң эле оор болуп калат. Просто сага совет катары да. Токтойсуз вопрос. Качандан баштайсың ошону айтчанда? Мындай. Качандан баштайсың? Ушул жылы. Жок. Бар. У тебя же деньги. Школго акчасы жок экен. Жылы ордуна келди. Биздин план ошондой. Бүт эч кандай түшүнбөй алып алгандардын акчасын кайтарабыз. Анан калган алып аткан адамдар үчүн силер айткандай бизде договорлор даяр. Договор менен өз рискке кетип атканы менен менен алып атабыз. Нурлан, мындай да, сен айтып атпайсың түшүнбөгөн адам депчи. Именно потенциальный клиент, потенциальный инвестор ошол түшүнбөгөн адамда сен ошон үчүн жакшы түшүндүрүп, адамга жакшылап договор түзүп, анан жана рисктерди, форс-мажорду сен түшүндүрүп башында айтышың керек болчу. Ошону баары болгондо сага баары мынтип жазмак жаман айтып эметмек эмес да. Түшүнбөй, мен деле түшүнбөй бизнестерге кирип жүрөм, бирок ишенгенимен кирем да. Булар сага кыргыз эли, кыргыз деп сага ишенген үчүн сен ошолордун эмесин акташың керек да. Анан 7000 адамдын 200 анан 100 адамы мындай болуп атат, анан мындай деген ал туура эмес да. Сен ошон үчүн мына кыска эле айтышың керек. Конкретно могу адамдардын бүтүрөм деп. Азыр мына менин деле оюм, элдин баарынын ою,
сен ошо 7000 адамдын мейли акчасы 7000 эмес 2000 адамдыкы эле канча миллион болуп кетет. Ошо жыйып алгандай эле ошондой эле сезилип атат да, анан баары качып кетти, тигип кетти деген ошондон сөз чыгып атат. Биякта чоң акча болуп атпайбы? Сен баарына айтып, отвечать эткенден кийин сен до конца турушуң керек да. Анан тигиндей, анан мындай, анан 1 жылдан кийин жаңы проект башталып атам деген. Беке берде Мобетке мен элден сураш керек экен, суроогумчу. Эл айтсын, Нурлан эмес, биз эмес. Эл айтсын, момчасына чейин коюп бер, болбосо биз мондай эме менен чыгабыз депчи, көйгөй менен. Мындай Эдилбек эже, сиз жана айтып кеттиңиз да. Чоң бизнесмен катарычы. Да, бул баштап алды, көп адамдар тиф оюнду алды. Тик ошончо адамдын бунун мөйүнчө ал адамдардын акчасы чыкпайт. Да, бизди камашып, да, бизге зыян келтириши мүмкүн, ардемке кылышы мүмкүн да. Бирок бул убактылуу эле. Бирок биз муну реклама кылып болуп туруп, биз жолубуздан тайбайбыз. Биз акчаны алып алып жаткан жокпуз, токтоп калган жокпуз. Дальше жылып атабыз да. Биз элдердин ишеничин актайлы, мен деле ата энем бар, алардын бети чукпу болбосун, бала чакам эртең аферисттин баласы деген сөзгө калбасын деген менде деле ой бар да. Мен деле кыргыздын болот, айран тегерен эле вокруг давокала кылып жүрөбүз азырчы. Бир эле сөз айтчы Нурлан Момтур. Момчасынан эртеңден баштап жанагы действительно кыйналгандар келсин, акчаны берем дели. Болду. Азыр бизде момунда айланып жүрөбүз, айынан кооп сүйлөп чыгып. Ооба, ошо. Кыска нуска эле. Жылдын аягына чейин. Ушул жылдын аягына чейин баарын өтөм. Эртең эле. Школго кээ бир айылда туугандардын балдары школго бара албайыптыр. Алар кандай кылат? Сен алардын балдары үчүн кепилдик бере албайсың да, мына түшүнбөй алып макул. Мен эми $20 көтөрүлөт, же болбосо бул баасы өсөт деген менен бирге эле акыркы акчаңарды кредит алып, ломбард алып, салбагыла деп мен 1000 жолу айткам да. Мен ар бир видеомдо бар. Башка ала турган жер жок да, биз өзүң билесиң да сен. Биздин менталитет, биздин жашоонун эмесин карап ойлонушуң керек болчу. Салбасы деген келгендер бар. Ал сага айтпайт мен кредит алдым деп. Уюн сатып, уюн соседине коюп, кошунасынан акча алгандар бар. Алар кандай болот? Сен анын баарын билишиң керек да. Жок, билишим керек болгондо карап туруңуз. Кетпага чыкты бирөө. Бирөөнүн машинасы бар, ошону сатып инвестиция кылып койсом болобу деп. Түшүнүп Карасаң, Нурлан берде бирөө мын жазыптыр. $10 чыкканда албай башташкан дейт. Отказ кылышкан дейт. Мисалы, Перизат деген брокер алган эмес дейт. И плюс Нурлан өзү мындан да өсөт деп сен сөзүң берипсиң, сатпагыла деп элге. Сен $10 чыкканда эл хорошо мен сатайын деп баштаганда сен өзүң айтыптырсың. Сатпагыла $10. Өсөт дагы депчи. Сатпагыла деген эмес, өсөт деген. Ана айтып атпайбы элдер? Жок, өсөт деген. Өсөт деген. Өсөт канчачы жыл ошонтип айтыптыр Ринат. 2020 Шаршеева жазыптыр. Шаршеева кайсы жыл болду ошо тема? 2021 күзүндө болгон, кышында. Мен бир нерсени айтайын, бизнесмен катары. 2019 жылы мен эфирлерим да бар сакталган. Мен айткам, чоң кризис болот. Уун алып койгула, дыйкан чарба менен, малчылык менен неметкиле деп алдына ала мен жөн эле бай эчтеке койну жок эле жөн эле пырдыпырдайт этип туугандарга айткам. Ошончо сен бизнесмен катары айтышың керек болчу да, кризис болуп калса, момдой болуп калса деп заранее. Тем более бул 2015-16 эмес, 2019 жылдын аягынан баштап уже Америкадан баштап башка өлкөлөрдө кризис болуп башталган ужечи. Ошондо сен наоборот сен сатпа деп атсаң кандай болот? Сен билесиң да, чоң кризис болгондо коин эмес акциялар баары түшүп кетет. Биринчи эле ошолорго кесеп этти. Мына азыркы убакта ошондой болду. Көп адам мага айтып атат, рахмат, биз ошондо сизди угуп эметпей койгонбуз деп. А сен наоборот алгыла деп үгүттөсөң, анда напрямую өзүңдө күнөө экен да, өзүң айтып $10. Мен мисалы үчүн ошондой неметсем $10 чыкканда айтмакмын. Эл журт, $10 сатканыңар сатып калгыла, акчаңарды чыгарып калгыла, эртең мен күнөөлүү эмесмин. Мен 20-га чыгат деп ошибся, азыр кризис болгондо деп айтмакмын, эч ким мага жаман жазмак эмес. А сен кайра сатпагыла, ойтургула деп. Ошондуп айт, Эдилбекке сатпа деген да, сатпагыла да өсөт деген. Ошондо эл $1 алган эл $9 прибыль санап туруп окуп билейин деп сатайын деген бул алган эмес да. Анткени алар сатып ийсе, бияк банкрот болуп калмак да. Ооба да. Бул автоматически банкрот болмоктон да. Прикинь эмес, мен көп нерсени муну чыгаргым келбей атат да. Мен терминдер менен айтып, умничать этип, көп нерсени айткым келбей атат. Просто
ошол ситуациядан чыгып кетиш үчүн ошондой карапайым элдин акчасын таратып берип, анан башкалар менен договор түзмөйүнчө сен баягы жакшы нукка тура албайсың да. Башка сен элестетсең, мен мисалы үчүн Кыргызстанда чоң бир тема кылып атсам, ошол эле америкалык менин бир же биякта бир инвесторума баары мына бир 50 киши жазып атса, ал аферист, алга эметпе, акча бербе деп атса, ошол американец кантип салат, айтат сени биякта 10 эмес 50 киши айтып атат деп. Ошол эле азыр Индиядан мына азыр ушу эфирге кирип туруп ызычуу болуп атабыз. Кээ бирөө билет, сонун эле өзүнүн немелери бар, кыргызча сүйлөгөн туугандары, жээндери бар. Ошолор айтат, бул Нурлан менен ушундай сөз болуп атат, ушундай деңгээлде болуп атат. Мына эфирге 3000ге жакын адам кирип атат, көбү недовольный болуп атат десе, ошол эле Индияда жүргөн инвестор сага бербейт, анткени коркот ал. Как ты будешь находить инвестора, если у тебя все негатив идет? Биринчи негативди алып туруп, баары менен решать этип туруп, анан дальше инвестор менен сүйлөшүшүң керек. Я согласен. Ар бир бизнесте өзүнүн негативи болот. Даже мына ак көйнөк кийсең ак кийип алыптыр деп айткан болот, көк көйнөк кийсең көк болуп кетиптир деп айткан болот. Бирок баары эмес да, баары эмес. Көрө албаган бир экөө чыгат. А сен ты должен сделать. Мына мени деле көп жаман айткандар бар. Мындай кылган, тигиндей кылган деп. Бирок мени көп эл, айылдагы бир тууган карапайым эл антип айта албайт, анткени мен андай кылган эмесмин. Көрө албаган бизнесмендер айтат, ал мен чыгып кетейин, элдердин проблемасы бар. Жакшы тааныган адамдар мен жөнүндө жаман айта албайт. Эдилбай эке. Мен чыгып турайын, экөөңөр эле спешл болбосоң да эфир жок эле. Эме мындай, бул жерде Алгазы байке деген дагы бир байкебиз бар да. Кааласаңыздар ошону кошсоңуздар да төртөөбүз сүйлөшсөк жакшы болот эле негизичи. Анан Алгазы Майлыбай чоң брокерлердин бири дагы. Анан эме да Эдилбайке, да, биздин ошибка бар. Ошибка жок эмес, бар. Көп ошибка. Анан сиз айтмакчы, даже бул жерде Ринатты дагы, сизди деле ар бир көзгө көрүнгөн жигиттердин артынан сөздөр аябай эле болгону бул команда бар да бул жерде. Менин артыман иштеп аткан чоң команда бар. Бул жерде да конкуренция бар. Мисалы Кыргызстанга келип, караңыздар, Кыргызстанга келип, төрүнчө башка коюн ачып, кыргыздар уже билип калды да криптовалюта тууралуу. Элдерге сатып кетип аткандар көп. Ошолор бизге каршы иштеп аткандар бар. Нурлан, ал токотер жерин айт, конкретно эл күтүп атат просто. Конкретно болгондо баштаган ишти аягына жеткиребиз Эдилбайке. Эдилбайке бир мындай болуп атат да. Эдилбайке бир жазып атпай берди. Бул дагы нравится, не нравится, терпимая красавица болуп жатабыл дейт ошондо. Ошондой болуп калып атат, туурабы? Карапайым эл күйүп атат. Ичинде 5 жылдын ичинде $1000 чыгарабыз деп планды койгонбуз. Ошо план менен кетип атабыз. Пока мен сага $15,000 спорт этем, чыкпайт. Мейли. $15,000. 15,000 эмес, 1000ге чыкпайт, 1000ге чыкпайт. Мен $15,000 сага берем, ошондо чыкса. Ал эмес Америкада мына 100 миллион обороту бар, мен айтпай эле кой, коюндар күйүп кетип 0 болуп калды. Кол алышпы ол $15,000. Давайте. Мен берем. Давайте. Жетсе. Бирок мына по факту айтканда, чынын айтканда, просто Нурлан сен өзүң көп жерден айтып, обещать этип алыпсың. Просто мен эч кимге тарткан жокмун. Конструктивно айтып атам. Эртеңки күнү чоң күнөөлүү болуп каласың. Ошон үчүн азыр у тебя есть шанс и время, чтобы исправить. Дагы элдер сабыр кылып унчукпай отурат. Потому что түшүнгөндөр көп, Эдилбайке. Короче, мындай кылабыз, 3 саат болду эфирчи, 3 саат. Мен негизи залга да барбай калдым. Давайте эртең дагы бир эфир кылалы анда. Да бара элекмин 3 сааттан беричи. Мындай кылалы, жок, Нурлан сен бир эле айт элге эле болду. Эртең дагы тема көтөрбөйлү. Токотер жерин айтып койчу. Жерин айт. Аягында дедиң, жыл аягында канчасында примерно? Жылдын аягына, ушу жылдын аягына чейин. Балким бир ай, балким 2 ай. Айтып койчу, мына жана айттым мен. Жылын айткан эмесмин деп. Ушул жылы. Просто 2 айда сен жок болуп кетсең, биз экөөбүз күнөөлүү болуп калабыз, Ринат. Айтат, силер Оода. Мен эч кепилдик албайм, мен бияктан туура секирип атам да, мен эч неме отвечать эте албайм. Просто мен да жөн эле. Мына элден сурайын, эл макул болсо, эл эмес, аны Эдилбекке чын аягында сөкөс күнөөлүү болуп калат. Экөөң айтпадың. Ошо болот, мына экөөңөргө ишенип биз неметпедик белек, тигинтпедик белек. Эл менен өзүн чечиш бар. Эл чечсин, качанга чейин берсин. Эл макул болсо, макул эмес болсо, анда биз кошула албайбыз, Нурлан.
элдин баары жанатан бери сурап атат. Нурлан айтып койчу, я Йоманын 570 Lexus эмне болду деп. Аны мен билбейм. Аны башка брокерлер да бар да. Сен кыла эмеспиң аны рекламаны? Бирели бул жерде типоин дегенде эле мени көрөт адам. Менден башка толуп турат. Миңдей брокер болгон. Элдер айтып атат, тура давай декабрь срок деп. Декабрь бул железно силердин туугандар болуп калышат да. Эми биякта эл может башка тияк тараптан айтып атат. Эртеңки күнү анан Жок, эми мындай макул. Просто мындайда жок, сен азыр качан келесиң? Кандай мен эмне кылышым керек? Ошону айтыңызчы, макул. Эмне кылышым керек? Жок, Бишкекке качан келесиң? Бишкекке Кудай буйрса, могу жакта иштерди жолго салып коюп барам. Ринат мындай кыл да, Бишкекке келет. Бишкекке келгенде биз жерге чогулуп, жанагындай ким акча берген, ошолорду чогултуп, жанагындай ким наразы болуп аткандар. Чогултуп анан ошолор менен живую кагаз түрүндө юрист алып, ошондо чечкиле да, кол коюп, ответственность алып, а то монтип айткан болбойт, эртеңки күнү күнөөлүү болуп мен кыргыз эли менен аябай эме да, мындай этият болом, анткени туура эмес айтып алып уят болгум келбейт да. Мына ошол эле сага деле Ринат, сага ишенип мына баары кирип карап эметип атышат. Бирок биз кепилдик бере албайбыз, эртең келеби, келбейби. Ошолдой эле мына Эдил койду деп атсам, биз кепилдик бере албайбыз. Нурлан, качан келесиң, өзүң айтып кой мерге. Жолугуп баарын чакыр. Чогуу барып, анан документально кагазга жанагындай жазып, юрист менен жаздырып, адамдардын фамилияларын жазып, число, саат, убагына чейин жазып, видео материал кылып болду. Ошондо юридически жакшы болот да, баары спокойнураак болот. Хорошо. Я согласен. Ошонке туура болот да. Кайда аяğı кандай болот? Действительно алганда бул бизден зависит этет да. Бизге ден соолук берип, биздин жолубузду ачып эле турган болсо, биз багытты өзгөртпөйбүз. Биз мындан тайбайбыз да ишибизденчи. Элди силер сыяктуу эле мен деле бирөөнүн 1 сом акчасын жеп кетким келбейт. Бирөөнү 1 сом акчага күйгүзүп, атымын жамандагым келбейт. Жүзүм жарык болуп жүргүм келет. Ошол себептен мен колуман келген иштерди кылам. Мен эле эмес, бул жерде брокерлер көп. Эми мындайча айтканда Кыргызстан уже болду. Кыргызстан азыр түшүнгөн алып атат, түшүнбөгөнү сатып атат. Кыргызстандын уштоп могу акчасын көтөрүп, тифкоинди көтөрүп кетиш үчүн бул за граница. Азыркы учурда 1-2 пландар ишке ашкан атат. Ошолор ашып бүткөндөн кийин тифкоин көтөрүлгөндөн Кудай буйруса $10 чыкканда, $20 чыкканда мен саткыла деп айтам. Нурлан мындайда, мисал үчүн мен саткыла дейм дагы. Нурлан мындай болду да, мисал үчүн сен мага айттың. Эдил байке, Америкада инвесторлор көп коинду түшүнгөн. Сиз деген реклама кылып бересизби депчи. Мен сени реклама кылып атам. Анан ошол эле биякта инвесторлор менден сурайт да, Эдил хорошо, он хороший человек, өзү жакшы адам экен, сен жакшы адамсың, ишенебиз. Бирок кел деп, булар инвесторлор өтө кел местный населениядан сурайбыз. Канчалык авторитети ушу коиндун, анан элдин ишеними ошо коинго болгон, канчалык авторитети бар деп. Ошентип эле опрос кылса, сеники жана айтып аткан 20%-тин туура эмес болуп чыгат да, баары айтат. Кой, тиги бул болбогон нерсе, мына айткан жазап айтат, 1 жыл болду, акчам бербей жүрөт, тиги бул. Анан бир да инвестор сага вкладывать этпейт. Ишенип кой, ошол эле Индия болобу, сен за границу прежде чем раскачаться за границей, ты должен дома показать себя с хорошей стороны, чтобы у тебя жакшы отзыв, положительный немелер болуш үчүн. Ошондо сен ошондо анан инвесторлор вкладывать этет. Мен үчүн мисал үчүн азыр любой биякта еврей болобу, немис болобу, инвесторго барсам, эмнеге мага акча берет? Анткени менин сөзүмө ишенет, анткени мен айтканымды жасап, бир да жолу болгон эмес да, элин мындай кылган, анан мондай проект кылып күйүп кеткен деп. Менин бир проектимен мен ошентип уят болуп калайын деп күйүп баратканда $100,000 чөнтөгүмөн чыгарып ошол проектти мен жапкам. Эмне үчүн? Хотя мен күнөөлүү эмес болчумун могу IT тармагында. Эмне үчүн жапкам? Эртеңки күнү сөз болбосун. Анткени менин сөзүм бар, бетим бар, менин тилим бар, эртеңки күнү менин авторитетим бар. Аны жапкандан кийин ошондой эле мен кайра $200,000 таптым. Ошол эле инвесторлордон. Ошон үчүн мен сага дагы бир жолу айтып атам. Баары менен бүтүрүп, жанагындай договор түзүп, кимге кыйналып аткан адамдар аябай көп. Сен мен мына Ринат болуп билбей жүрөбүз. Айылда туугандар бар. 5,000 сом үчүн аябай чогултуп аткандар, 50 сомдон чогулткандар. Ошолордукун баарыныкын берип, түшүнбөй эметип атат деп атпайсыңбы? Негизи сен баштап атканда самый большой инвестор это люди, да? Это обычный биздин эл болуп атпайбы? Сен аларга жакшы презентовать этип, ана көп нерсени обещать этпегенде, азыр унчукпай отурбак.
А сен көп $20 деп вообще айтып салсың. $20 чыгат деген. Мен ашып Эдилбай мен айтып атам. Мен биздин ошибка ошол болгон. Турцияга барып биз чабылып калдык. Бер жагы $1,000,000 чабылып калдык. Ошондон биз артка кеттик деп мен аны айтып атам. Эски ошол жерде биз пландагандай болгондо биз мынчалык деңгээлге түшпөйт болчук деп. Эми ошол нерсени биз Америка чейин барып келдик биз менен. Миллионер болуп келдик. Мен уже миллионер болуп кеттим. Дагы сен отуруп. Мындай айт. Сен Кыргызстанга канчасына келесиң примерно? Расчет эмең бар да сен визаң деген Индияга деген визаны 10 жыл ачып бербейт да. Визаны өзүнүн азыр 1,5 ай. Я. Негизи 1,5 айда где-то 3 ай, 1,5 ай өттү. Уже кыш болуп калат 3 айда. 1,5 ай визаң бүтөт. Ошондо сен где-то сентябрь ортолорунда келип каласың, туурабы? Кудай буйрса. Бирок ага чейин деле барып калышым жолго түшкөн. Грубо говоря, сентябрь башы, может, сентябрь ортосунда болчу. Мен каякта жүргөнүм бар. Келер менен. Жана списокты даярдап кое берелби биз? Ооба. Жок, сен ага чейин могу аябай өтө турмушка керектүү болуп аткандарын чече бер да онлайн. Бухгалтериң бар да. Ооба, Кыргызстанда бухгалтер обязательно күттүрбөй. Силер бир нерсени түшүнбөй атасыңар да, элдин акчасы элде эле. Биз аны печаттап жыйып койгон жокпуз. Элдин акчасы Эдилбек, мен өткөндө мери Москвадан бир ушундай мошенникке бардым да. Брат, ты мне гарантия дашь, что эти деньги не пропадут десем, мындай го. Ринат, сен акчаң менде эмес, Ринат, сен акчаң сенде эмес, сен акчаң эмеде, сен кошелегиңде дейт, болду. Ал эч жака кетпейт дейт, я гарантиядам дейт. Бул ошондо мен ойлонуп атам да, бул сөз эмне, элде эле деген сөз кандай? Мен түшүнгөн жокмун элде эле деген сөзүңдү. Первоначальный актив когда покупали, ошол каякта акча мисалы үчүн. Они же инвестировали первоначально. 7000 адамдан минимально по 0,5, по сколько вы начинали продавать? Ошол акчаны санасали нормальный сумма чыгып атпайбы? 2 сомдон учурунда 12 миллион минимум эсептейсиң азыр. Сом карагыла, 1 сом 2 сомдон сатылган да булчу. 1 сом 2 сомдон, 5 сом 10 сомдон башында. Адамдар $100 100,000 уштук алгандар болгон. Даже 1 сомдон да арзан сатылган. Эми карап туруңуз, 1 сомдон алдыбы мисалы? Эртең 5 сомго чыктыбы, 4 сомго чыктыбы, 3 сомго чыкты, ошондон саткан. Мисалы 100,000 уштук, 100,000 сомго алды 100,000 уштукту 1 сомдон. 3-4 сомго чыкканда кайра 300,000, 400,000 сомго сатты, өзүнүн пайдасын көрдү адам. Общий сколько выпустили? Канчаны выпустили стоки? 5 миллион. Общий количество 15 миллион. Аз эле бул 15 эле миллион, башка жок. 15 миллиондун канчасын саттыңар? 5 миллион сатылган. 5 миллион. 5 миллиондун эмеси мейли 3 миллион воздух болсо, хотя бы 2 миллион адамдык, 2 миллион эменики акчасы болуш керек да у тебя же. Жок, мындай да. Мен дагы бир жолу айттым. 30 миллион кайра 10 сом, 15 сомдон сатып, 10 сом, 15 сомдон алгандар кайра 20 сом, 30 сомдон сатып. Мындай болгондо, бирөөнүн акчасын алып туруп, мунуку алып келип, буга кийип койгондо, баягы шапкасын алып келип. Жок. Туурабы? Ушуну койгом Нурлан. Бул түшүнбөй калдым. Бияк Эдилбайке катып калды. Мындай да, биржа деген түшүнүк бар, өзүң билесиң, Биржадан канча алып атат, канчасы сатып атат. Биржа деген бар да, бул дүйнөлүк биржа. Бул жерде любой адам кирип ошол жерден сатат, любой адам кирип ошол жерден алат да, напримерчи. Жок, мындай Нурлан, реклама мындай кылалычы. Азыр эметпечи, мен да просто аз көп нерсени айтып берип сен эме кылгым келген жок да, бияктачы. Биржа боюнча мен аябай жакшы түшүнөм да. Азыр мен просто санап берип коем канча акча, элдин акчасы сенде экенин. Просто мындай да, сен азыр 2 айда барам, 3 айда барам деп атасың. Мектепке барчу бар, кээ бир акчасы карыздары бар экен. Ошолорду сен азыр отуруп бары менен онлайн эле списогу бар да, канчасы. Ошолордукун берип анан Бишкекке барганда основнойлор менен Ринат болуп жолугуп, юрист менен отуруп, баарын жазып анан ошол жерден чечип, договор түрүндө юридический
чтобы она была прикреплена, чтобы элдер ишене тургандай болуп, ошо юристтин көзүнчө баарын жазып эметкиле да. Валютаны сиз деле Эдилбек аке. Криптовалюта ошончо көп нерсени айтпай атам да, бияктанчы просто эл өтө дагы сага против. Жанагы менин Telegram каналымачы Эдилбек аке. Жазсын эл жана кто реально 20 миңден 45 миңден 100 миң сомдон салган балдарчы баа. Акыркы айлыгын алып келип салгандар, кредитке алып келип алгандар, ошолордун кайтарып берип баштайбы. Нурлан. Жана миллион 2 миллион салгандар, алар мен ойлойм аларда бир аз болсо да акча бар. Ошолорду бүтүрөбүз керек, онлайн отуруп эле ошо Индияда сен инвесторлар мен барганча ошолор списокты түз берейин, мисалы ырып берейин акын. Макулсуңбу ошого? Мындай да, Тифкоин баасы өсөт. Кудай буйрса бияктан ишти кылып атабыз. Тифкоин баасы ушул жылы өстүрүп, бүт элдердин акчасын кайра өздөрүнө кайтартабыз. Пайдасы менен. Кризис жаңы башталды, Нурлан. Кризис жаңы башталды. Эми бунун дагы түшөт. Мунун давайте 2 жыл минимально Америка 2 жыл берип атат кризис менен күрөшкөн. Давайте Эдилбек аке, жалпы элге эмес, сиз менен өзү лично сүйлөшөлү. Кааласаңыз эл билсин да, биякта элден биздин эч бир немебиз жок. Бизнестин өзүнүн секрети бар да. Анын баарын ачыкка чыгара албайсың. Эми секрети болгондо просто сенде акча бар, ошону таратып берип кой да, жанагы алган немелерди. Жок, Нурлан, жана эле кылбайлы, мен списокты сага ырып бербейинби акырынан? Чогултуп. Давайте мы личкадан сүйлөшөлү, уже 3 саат эмес 4 саат болуп кетти. Ошо жерден чечим. Личкадан азыр мынтет железно мондай хейтерлер монтип атат. Ринат байке, сиз да акча менен Эдилбекке, сиз да акча менен оозуңарды басып койду дейт. Мен билем да алдын берди. Анаттар эмессиңер да, аны жин адам деле билет го дейм. Жок. Нурлан, мына эртең мындай коюп берем деп элечи. Биякта сен эч ким мынтейин жаштыра турган эчтеке жок. Эми бул жерде мындай, жыгылган адамды тепкилей бериштин кереги жок да. Жок, ошончо сага сабыр кылып жакшы түшүндүрүп атпайбызбы, Нурлан? Мен вариант азыр сабыр кылып эмес, силер конкретно эле наезжать этип атасыңар да. Мен конкретно наезжать башкача болот. Давайте. Нурлан, сүйлөшүп сен уже көрдүңбү, кайра өзүң сөзүңөн жаңылып атасың да, наезжать эткен ал вообще башкача болот. Сен угалы биле элек окшойсуң наезжать эткенди. Наез эмес, Нурлан. Наез сөздүн ачыгы мындай эмес. Азыр действительно да, биздин иш кичине артка кетип турат да. Ушу менен эле басмалай бериштин кереги жок. Биз муну басмалаган жок, сага варианттарды айтып бердик. Жок, варианттарды мен түшүндүм. Азыр карасаң, аны эске алып атасың, сен наезжать этип атасың депчи. Наезжать эткен башкача болот такыр элечи. Просто сага адамгерчиликти түшүндүрүп эметип эле мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Мен сага дагы жолу айтайын. Жамандык каалабайм, бирок сен өзүң сөзүңөн жаңыла берсең, анда точно наезжать эткен деле болуп калабыз да. Жок, карап туруңуз. Давайте анда мындай конкретно мындай ийгилик каалап атсаңыз, эми кыргызбыз дедик, баарыбыз эле кыргызбыз да негизичи. Давайте личкага жазып, өзүңүздүн советиңизди айтыңыз, мондай кылалы деп, ошол жагынан поддержкаңызды бериңиз, макул. Личкадан сүйлөшөлү да, кайра. Мындай кылалы. Алдын ала айтып коеюн. Эдилбекке, бул миллион сом берип, 2 миллион сом берсе деле, Аллах турат, Аллах күбө элдин алдына айтып атасыз. Бир тыйын албайсыз. Анан момун жана хейттелер чыгат азырчы. Нурлан алдады, Ринат байке, сиз ишендиңиз деп. Мен сага айтып коеюн, Нурлан. Миң аракет кылсаң да ишенбейсиз, мен мисалы лично ишенбейм. Мен аракет. Ооба. Элдин көзүнчө айтып атам да. Анан айтып атасың, личкага кирели. Хорошо, личкага киребиз. Бирок мен ошол личкадан деле ошол сөз айтам. Мо элдин списогун алып келем, реклама окубасын. Элдин списогун алып келем, мисалы мен. По-любому алып келип көрсөтөм. Нурланчик моолардан төлөп башта. Эдилбекке да ошол айтат. Моолардын төлөп башта. Анан чоң крупный игрокторго, алардын крупный игроктордо железно запаста акчасы бар. Алар мен Эдилбек айткандай договор түз. Туурабы Эдилбекке? Договор түз дагы мына жигиттер ишенсең мынаки. Те люди, которые вложили большие суммы, они понимают бизнести. А карапай мен жана 40 миң 30 миң сом салган элдер, ал жанагы ырчыларды, блогерлерди ээрчип барып салган да алар. Бул просто Нурлан, сен да түшүнбөй атпайсың. Мен азыр просто мен түшүнүп атам. Именно таргетинг боюнча, именно коин боюнча азыр эмнеге сеники чоң биржага чыкпаган, эмнеге кайсыл жерден көрүнбөгөн, ошонун баарын просто айтсам азыр сен основной инвесторуң да качып кетет да. Просто мен сабыр кылып сага дагы бир жолу айтып атам да. Ушинтип Ринат айткандай эле, жана мен айткандай эле договор түзүп,
пока сага эл ишенип атканда акырын жана эмелерин неметип кой. Анан просто мен эми өзүм да азыр умный сезип аз баарын айтып салсам, анан просто сенин дагы немелериң мына хейтерлериң жаза баштады. Сиз билсеңиз айтпайсызбы деп. Мен просто баягы эметип ийгим келбей, ырматып ийгим келбей атат да, ошон үчүн мына жакшы ошол эле мына кыргызчылык кылып, сага эч ким наезд берген жок. Жөн эле сүйлөшүп атабыз, бул жөн эле обсуждение. Сен наоборот кайсы проблемаңды чыгарып кетели, жардам берели деп эметип атабыз. Элдер ушул эфирге чейин мага толтура элдер жазган. Личкадан сүйлөшөлү, мага жолдорду көрсөтүп бериңиз, өзүңүздүн опытыңыз менен бөлүшүңүз. Личкадан сүйлөшөлү аны. Оңой эле. Мелкий, жанагындай мелкий сурап аткан эмелердин баарын берип, основнойлор менен договор түзүп, болду, договор түзүп койсоң бүттү. Мына Ринатты чакырып, сен эрте эле келе бер да аяктан. Индиядан эми билетиңди мен төлөп берейин. Барып келсең, бул жакта иштер. Жөн бир саатта эчтеке болбойт келе калсаң. Келсең, Ринат менен жолугасың. Ринат экөөңөр отуруп, анан кийин жана канча адам болсо ошолорду чакырып, анан жай отуруп алып чечип аласың. Ордунда болгондо, Эдил байке, мен мындай личкасына жазып эле, кел инем, сен могу жерден мондай кылып атасың, могу жерден мондай кылып атасың деп жалп элге айтып отурбай эле мен ошону түшүндүрмөкмүн да. Чын айткандачы. Ошон үчүн мен биякта көп нерсени эметкен жокмун, дагы айтып. Мен өзүмдүн могу жалп элге айта албай аткан немелерим айтайын. Сиз да өзүңүздүкүн айтыңыз. Ошентип бир сүйлөшүп туруп, анан кайра эфир кылалы. Просто мындай да мен эми чынын айтайын, просто совет да өспөйт типкойн, мына эркекче айтып атам, өспөйт. Ошо өсө турган болсо мен биринчи алмакмын. Ошо күндө келет, Эдил байке. Обещать этип отура берсе болот. Эме кылалы. Мен списокты чогултурайын, Эдил байке. Нурлан мен. Жок, хорошо. Мен да батареям утуруп калды. Акырынан чогултурайын. Уже 5 саат, 4 саат болуп тур почти эфир. Башка ооруп кетти. Мен аябай напряжение болуп тур азыр. Элдер жазып атат, личка болбойт деп. Мен кыргыз элине кайрылам, жана группа Telegram каналыма кириңиздер дагы, ырытыңыздар списоктарды. Кимде канча сомдук 40 000 сомдон алганса, полный фамилия атын жазып баштай берели акырынан. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок, ошону эле чечип коюш керек элдин көйгөйүн. Калгандар менен договор. Мен Нурлан сага ырып берем, мына моя момчу сом карыз экен. Бул аябай кыйналып тур, момун бере бер деп жана акырынан которо бересиң да. Жок, аны итак кыйналып аткандарды, тиги бул кылып аткандарды. Ошону эле бер деп эле айтып атабыз, болду, башка нерсе жок. Жок. Бердик, поддержка кылып деле атабыз, ал жагынан базар жок. Биз өзү деле кылып атабыз аны. Ана жанагы блогерлерге реклама бербей эле койсо болду. Блогерлер да жаман аттуу болуп атат, өздөн өздөрү. Жок жерденчи. Алар жөн эле блудна кирип болду. Вот ошолор түшүнбөй эле болуп атат. Түшүнгөндөр түшүнүп эле кылып атат. Макул, анда эме кылалы. Нурлан, сен мен эртең Кудай сактасын, өзүң айтканда гарантия жок. Бирден болуп турган болсо, ошол блогерлерге барат дей. Эл. Чачын бирден терет алардын. Барып айтып коеюн. Нурлан, эми биздин кыргыз элин билесиң, өзү кызыл кандуубуз мындай. Ачуулукка бат алдырабыз биз. Сабыр кылып эметип, сен ошол эми мындайга жазганын көрөбүз. Биз чоң ишти баштаганбыз, туугандар. Биз ушунун аягына жеткирели деп, да, силердин оюңар дагы кабыл алам. Силердин оюңар да бар өзүңөрдүн. Бирок биздин максат совсем башка. Ошол. Сени бир эле максатың болуш керек да, кыргыз эли үчүн пайдалуу иш алып келип, акчасын коюп бербей. Ошол сенин бир максатың. Анан Кудай буйруса отура берсең, анан ким билет. Дальше биз жамандабайбыз ба. Дебегенде жок, акчасын берип кой, болду. Вариант жок, башка жок. Ал кайта буйруса. Эме, макул. Сүйлөшөбүз анда. Баарыңыздарга бепилтин. Эдил байке, ийгилик сизге да. Америкага ысык салам. Кыргыздар жакшы эле жүрөбү, кыргыз бир туугандарыбыз. Күтүп атам сени. Ийгилик. Аны уже личкадан сүйлөшөбүз. Ал буну баарыңарга ысык салам. Дагы сүйлөшөбүз, давай. Давайте. Давай. Давай, Нурлан. Ассаламу алейкум. Давай. Кечирип койгула менден кетсе. Ал менден сурабай, элден сурай кетчинди. Мен Чо, Нурлан. Общение өзүм ишимди кыла берейин, сага акын көрсөтүп турам мына могулар деп, Давай. Урматтуу кыргыз элим,
действительно баш жаман ооруп кетти. Список Telegram каналды билесиңер. Ошака ырып баштагыла ким канча акча чыгарыс. Жолдубек, сен да жардам берип кой. Сенден суранычы, Жолдубектен жардамын күтөбүз. Анткени Жолдубек да билет кимдер канча акча чыгарыс, кимге канча акча чыгарыс. Ошо списокты чолтуп берели. Группа билет дейм Telegram. Адене ошака группа Telegramга под Telegramда өзүнчө канал бар го, под ошо ача алсагы ошол жерге бүт немелерди ырыта баштайлы, данныйларды. Колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз, бирок мен дагы аны эртең айтып жүрбөгүлө, Эрнат сен айткансың депчи. Максимально дайып кеткенге аракет кылабыз дагы. Карапайым элдин акчасын кайтарганга жардам беребиз. Ассалам алейкум. Жаман чарчадым, действительно чарчадым. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, эч качан кыргыз элин бөлүнбөгүлө. Особенно жаштарга айтып кетейин. Биз бириксек, Кыргызстандын келечеги Кудайым буйруса жакшы. Анан бир сөз айтайын. Кыргызстан качан оңолот деп айтабыз го баарыбыз. Кыргызстан качан оңолот эмес. Кыргыздар качан оңолот дейли. Кыргыздар оңолсо, Кыргызстаныбыз оңолот. Ассалам алейкум.